Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман кыргыз журтчулугу. Бүгүн кайрадан сөз сизде теледолбоору өз ишин баштайт. Кыргызстандагы өтө маанилүү болуп келаткан кыргыз коомчулугу үчүн аба менен суудай керек болуп турган бул албетте идеология. Бүгүнкү күндө кыргыз журтчулугунда идеология барбы? Ушул туурасында тагыраак айтканда идеология деген эмне? Ушунун негизинде бүгүн коомдун үстүндөгү эң алдыңкы кадамдарды чакырып, коомдук ишмерлер менен жакшы талкуу кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин студияга келген кадырман коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу келген. Ошону менен катар Кыргыз Улуттук университетинин профессору Дүйшөнов Эшмухаммед агай келген. Кыргыз Билим берүү академиясынан Жумабаева Гүлайым Абдысаматовна эжебиз келген. Техник илимдеринин доктору профессор Алымбеков Кеңешбек агай келген. Жазуучу Токтобай Мулкубатов агайыбыз келген. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Рыскулова Бүбүсара эжебиз келген. Ошону менен катар тарыхчы Кыяз Молдокасымов агай келди. Эркин эл жаңы муун саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков агайыбыз келген. Бүгүн биздин студиябызга келип өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирип берүүгө келгениңиздер үчүн сиздерге биринчиден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени бүгүнкү күндө кыргыз журтчулугунда сиздердин ушунчалык бир сөздөрүңүздөр, сиздердин насыйкатыңыздар келечек жаштарга өтө маанилүү керек. Ошон үчүн бүгүнкү коомдогу идеологиянын негизинде өзүңүздөр жакшы кыскача ой пикириңиздерди айтып бересиздер деген ишеничтемин. Кыяз агай, айтсаңыз, Кыргызстанда бүгүнкү күндө идеология барбы? Алгач сизге суроо, ушул идеология деген эмне, ушуну айтып берсеңиз. Кыргызстанда азыр биз карманып ушул жол менен кетели деген идеология жок. Кыргызстан чаржайыт, багыты жок, максаты жок, өзүнүн бир стратегиялык бир максаттары жок, өзүнчө бир адашкан өлкөгө айланып калды. Рахмат агай. Идеология дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Жеке пикириңизди. Идеология деген ошол элдин өнүгүүсүнө багыт бере турган өзүнчө бир руханий күч. Бириктире турган өзүнчө бир максатка бириктире турган эле, өзгөчө келечекке умтулта турган, келечекке жетелей турган, ишеним жарата турган өзгөчө бир ойлордун туюндусу. Рахмат агай. Турсунбай агай, сиз көз карашыңызда ушул жогорку кеңеште бүгүнкү күндө мамлекетте чоң идея болбосо, идеология болбосо, эли бул маданияттуу кулга айланат деген да сөздөр бар да. Эми азыр идеология дегенде өзүңүз жеке пикириңизди кандай түшүнөсүз? Бисмиллахиррахманиррахим. Идеология бул түрдүү болот, бирок мамлекетте үстөмчүлүк бир ой болуш керек, ал баарын эрчите турган жана бийлик аны ишке ашыра турган, ошону элде ичип кетет, ошону негизги идеология деп эсептесек болот. Андай идеология бизде жок. Мен Кыяз досума кошулуп кетем. Көп аракет жасады. Акаев туңгуч президентибизде атайын мамлекет катчыга тапшырып идеология ойлоп чык деп ойлоп чыккан жок. Кооронбек Бакиев экинчи президент атайын мамлекет катчыга тапшырма берип идеология ойлоп чык деп. Идеологияны бир эки адам ойлоп чыкпайт. Же бул жалпы элдин бир ою ишке ашыш керек. Же болосо биз мына баарыбыз бул жерде кыргыз бизде отурабыз. Ата бабадан калган идеология бар, ислам дини. Жаңы велосипед ойлоп чыгыш керек эмес эле. Азыр болсо мына кыйналганыбыз ушунан. Кече мага Конституциялык сот шайлап атканда, Конституциялык сотко шайлаган Эркин Мамыровдун судьянын сөзү жакты. Кандай иште истесе, бу Ашмалтай чыгарган конституция менен кантип иштейм дейт. Конституциялык соттун суду. Анан оппозициянын жетекчиси Мыктыбек Абдулдаев айтты. Беле конституция эмес, парламентте жогорку кеңеште Ашмалтай чыкты дейт. Мына бүгүнкү күнү биз кайсы абалга келгенибиз ушунан билинип турат. Рахмат. Сиздин оюңузда агай, Кыргызстанда идеология жок деген да ойлор болуп атат. Кээ бирлер жаңы идеология издеш керек дейт, кээ бирлер өзүбүздө идеология бар дейт. Эми сиздин пикириңизде кандай ушул? Идеология деген бүткүл дүйнөдө эки эле сөздөн турат да. Улутумдун урматы үчүн, мамлекетимдин кубаттуулугу үчүн. Баардык жерде ушул жаштарыбыздын, өсүп келаткан жаштардын, ушул жерде жашап аткан элдин жүрөгүнө, ушул кулк мүнөзүнө баардыгына ушул эки сөздү киргизишибиз керек. Мына Турсунбай мырза туура айтат, ата бабалардан келаткан идеология жок, ислам эмес. Идеологиябыз бар да, ал ислам дини ал кийин кирген. Биздин ата бабаларыбыз андан канча миң жылдар мурун жашаган. Мына Манаста ар бир сөз, ар бир айтылган сап
бул идеология боло турган саптар бар да. Агай, сиздин сөзүңүзгө кыстырма, могу Манастын 7 осуяты бар да. Буну кээ бир жаштар идеология деп да атап келе атышат. Эми ушул идеология болуп бере алабызбы? Манастын 7 осуяты деген бул жыр сөз. Манаста 70.000 осуят бар. Ар бир сабы осуят боло турган, ар бир сабы идеологияга тээк боло турган саптар бар. Жанагы Манастын жөн эле ушул эл жөнүндө айтканы, жер жөнүндө айтканы, тиги кыргызга 4 эле сап менен көп нерсени түшүрүп койгондо, бириң кеттиң Алтайга, бириң кеттиң Кангайга, бириң кеттиң Эренге, бириң кеттиң Тереңге деген 4 сабынан кыргыздар ушул өзүнүн тарыхын, өзүнүн ким экенин, кайдан келгенин, кайда барарын таап алат. Эрен деген каякта? Иран. Андан ары Тереңге дейт, Терең каякта? Деңиздин жээгине, андан наркы Египетке чейин барган. Эми ошолорду биз идеологияга кошсок болобу? Үчүн болбойт. Биздин ата бабаларыбыз улуу эл болуп, атынын изинин салбаган жер калган эмес экен. Биз улуу эл экенбиз деп шыктандырыш керек. Мекенчиликти тарбиялаш керек. Анан эң башкысы мен кыргызмын деп сыймыктана турган бир нерсени табыш керек. Улуттук идеологияны колдоп, сиз улуттук идеология менен кыргыз коомчулугу оңолот деген пикирдесизби? Улуттук идеология болбосо эч ким оңолбойт да. Мына улуттун кызыкчылыгы деген түшүнүк бар. Япониядагы, Кореядагы, башкаларда улуттун кызыкчылыгы менен келатат. А биз азыр Американын эгоцентристик жеке борборго умтулуучулук менен жашоого ушул элди мажбурлап атабыз. Мындан кайтышыбыз керек. Рахмат сизге. Эшмухаммед ажы, сиз ушул пикирлерге коштуласызбы? Кыргызстанда ушул идеология дегеле улуттук болуш керекпи, кандай болуш керек? Идеология деген бул ар кандай көз караштардын системасы. Бул саясий болушу мүмкүн, бул диндик болушу мүмкүн, бул жаны башка. Ошонун ичинде мен кошулар элем Бакыр уулунун айтканына да, эгерде ислам дининин идеологиясы болмоюнча бирде идеология иштебейт, иштеген эмес. Тойбундун айтуусу боюнча 21 цивилизация өткөн, бирөө да жеңишке жетишкен жок. Ислам идеологиясына жеңишке жетишип, азыр Малайзия гүлдөп атат. Идеология бул саясатчылардын, маданий ишмерлердин, адабиятчылардын, философтордун жана башка сфералардын бардыгынын бирикип келип, мамлекеттин өнүгүү стратегиясынын багытын аныктай турган бир окууну идеология деп айтышат. Идея анан логия деген сөздүн чогуу биригенинен келип чыккан нерсе. Ар бир мамлекеттин өзүнүн идеология болушу керек, эгерде болбосо ал тиги рухий кризиске келе турган нерсе экен. Бизде идеология мамлекет бул жана мурда айткан мырзалардын айткан сөзүнө кошулам, чын эле жок. Бирок майда идеологиялар бизде аябай көп. Бизде 30 секта бар. 30 сектанын 30 идеологиясы бар. Бизде глобализация саясаты, батыштын тиги эмесин диктат кылып жүргөн, таңуулап жүргөн мындай идеология да бар. Чыгышты карап эметкен өнүгөбүз деген жаштарыбыз дагы бар. Андан башка атеисттер бар, манасмандар бар, теңирмандар бар. Ушинтип идеологиясы өтө эле көбөйүп кетти. 30 сектанын 30 идеологиясы болсо, анан кийин бир мамлекетте ушунча көп идеология бар болсо, анан мамлекет жалпы мамлекеттин бириктирүүчү идеологиясы жок болсо, мындай мамлекеттин келечеги жок да. Ошондуктан биз чоң тарыхты карап көрүшүбүз керек да. Могуреки илгертеден келаткан тарыхтын баарын карап көрүшүбүз керек. Философиялык окуулар кайсы бир мезгилде кайсы бир доорго кризиске келет экен. Ал идеологиянын основасына түшкөн нерсе. Мына кече эле биз тарыхыбызда көрдүк, марксисттик лениндик окууну өттүк. Бул чоң, өтө чоң идеология болчу. Бирок ошол чоң идеология, ошол коммунисттик партиянын саясаты ошол кулап калды. Ал эми Турсунбай Бакир уулунун айткан эмесинде бул чоң эме жатат да. Исламий окуу бу дагы идеология, христиан, буддизм бу дагы идеология. Бул чоң 3 идеология көп кылымдардан бери, кылымдардын сынагына туруштук берип, эмеден жыгылбай эле келатат, сынактардан өтүп эле келатат. Бул чоң идеологиянын үчөөсү
сынактардан өтүп келатат. Бул туруштук бийлиги жөндөмдүү идеологиялар. Алардын күчтүүлөрү мына Турсунбек Бакиров айткан идеология бул ислам идеологиясы. Бул эң чоң күчтүү идеология сынбай келатат. Бүбүсар эже, сиздин пикириңизде? Идеология деп мындай алганда ар бир үй бүлөнүн да өзүнүн идеясы, идеологиясы бар да, коомдун кичинекей бир уюмдун да өзүнүн идеологиясы, стратегиясы болот да. Анан ошондой чар жайыт болуп кетип эле бириктирүүчү мына тиги Манастын 7 осуяты деп илип койдук. Мына тиги мурунку биз кеткен президентибиз дагы комиссия түзүп туруп жазып койду. Мен да муну жазуу менен жазып эметип коюш. Бул эненин эмчек сүтү менен сиңген элге бириктирген мына жашоо турмушту да. Анан азыр айтып атабыз, бирди жазайбыз, бирди жазабыз, кош стандарт болот. Азыр мына тиги сиз айтып атасыз, мындай диний көз карашты алып эле ошол идеология болуп калат деп. Бирок эгерде мына 20 жылдын ичинде да, эгер канча мечиттер салып атат, канча кишилер Меккеге барып атат. Эгерде ошол кишилер, Меккеден келген кишилер келип туруп эле жанагындай тиги ыйман, насаат айтып, бүгүнкү күнгө алып келбей бир жанындагы 5 кишинин сөөгүн агартып койсо да, бизде башкача болмок да. Ошон үчүн жөнөкөйлөп айтканда, азыр эгерде элим жерим деген, мен эле бүгүнкү эле курсагым ток болсо, менин эле тиги турмушум оң болсо деген идея менен жашасак, биздин эртеңки күнүбүз караңгы болот. Менин көз карашымда идеология деген бул ар бир мамлекеттин, ошо мамлекетти түзгөн улуттун өнүгүүсүн көрсөтүп турган бир алтын казык, жылдыз деп эсептейм да. Себеби идеология бул ошо ар бир элдин, улуттун нарк насилинин негизинде, тарыхый, адеп ахлактыктын негизинде ошол келаткан көп жылдардан бери, кылымдардан бери келаткан ошо мамлекеттүүлүктү сактоо, ошо мамлекетти сактап калуу жана андан ары ошо мамлекеттин өнүгүп кетишине кам көрүү деп эсептейм да. Ансыз эгер ушулардын баарын мындай чогуу түрдө алып карабасак, мына бул жерде биздин коллегалар айтып атпайбы, чар жайыт болуп атат. Чын эле ошондой чар жайыт bizde идеология жок деп койсок да болот. Чындыгында эле жоголуп кетти, жок. Ошону бириктириш үчүн идеологияны дагы ошо өзүнүн ар бир тепкичтерине мисалы жайгаштырып бөлүп караш керек. Мисалы экономикалык өсүш боюнча идеология болуш керек. Так мындай эл билгидей, түшүнгүдөй, саясатта идеология, маданиятта идеология, ошолордун баары таамай элдин жүрөгүнөн орун алып, калктын ошо аң сезиминен орун алса, ошондой идеология жашайт. Жаштардын атынан дагы өзүңүз жакшы жаштардын саясатка аралашып келатасыз. Эми өзүңүз кайсыл идеологияга аныктама берип, келечекке кайсы идеология керек ушул туурасында? Рахмат. Бул жерде биздин агайлардын айткан аныктамасына толук кошулуп кетким келет. Бардык жактан туура аныктамалар берилди. Идеология деген бул коомчулуктун ар бир жаранын камтыган, ошого түз, багыт, үмүт берген багыт да. Ошол ар бир коомчулуктун ар бир жараны, мусулмандар эле эмес, христиандар эле эмес, алкашы дагы, жашы дагы, карысы дагы, врачы дагы, бардыгы ошо багытты так көрүп турган багыт болуш керек да, так көрүп турган максат болуш керек. Ошол идеология деп айткым келет. Мен жаштар катары айтып кетким келет. Азыркы кезде идеологиянын жогунун негизинен, мисалы, Америка университетинде окуп жаткан студенттер Славян университетинде окуп жаткан студенттер түшүнбөйт. Бул эки университеттин студенти, эки университеттин студенти жанагы араб университетинде окуп жаткандар деги эле түшүнбөйт. Эми ошо 3 университеттин студенти түрк университетинде окугандарды түшүнбөйт. Булар биригип келип, Кыргыздын Арабаев атындагы педагогика университетиндеги карапайым айылдан келген студенттер түшүнбөйт. Жаштар бири-бирин түшүнбөгөн идеологияда тарбияланып, эртеңки
социалдык конфликттин башаты мына бүгүн курулуп жатат. Биздин бир дагы интеллигенция, биздин ошол бир дагы депутат, биздин азыр билим берүү министрлигинин бири дагы бул жөнүндө ойду айтып чыккан жок. Биз эртең жаштарды бири-бирин түшүнбөй, социалдык конфликттен чоң чырчыга турган чоң минаны мына бүгүн жашырып өстүрүп жаткан кезибизде. Мына идеологиянын башкача дагы айта турган нерсе, идеология деген бул концепция эмес. Идеология деген бул Куран эмес. Идеология деген бул жанагынтип жазылып жаткан документ эмес. Идеология деген көрсөткүчтүү идеология болуш керек. Ошо көрсөткүчтөрдү кайсы жактан алыш? Жок, көрсөткүчтүү. Бул показательный идеология деген, мисалы, баланы ким багып өстүрөт? Ата-эне. Ата-эне кандай болсо, бала ошондой өсөт. Туурабы? Эми карап туруңуздар. Биз кимди карап өсүп жатабыз? Биз аткаминерлерди карап өсүп жатабыз. Президентти, депутатты, министрлерди. Алар эмне кылып атат? Интрига, уруш талаш, жаңжал, коррупция, сойкулук, эң жаман көрүнүштөрдү мына биздин жаштарга таратып атат. Мына ушундай болгула, урдагыла, жегиле. Мына ошол көрсөткүчтүү идеология деп айткым келет. Идеология бул адамдын жеке жашоосундагы көздөгөн бир максатты аныктап, тактап берүү, аны алдыга болгон умтулуусун көргөзүп берүү, алдыга жетелөө, бириктирүү дедиңиздер да. Эми агай, сиз бул жакта жакшы маселени айттыңыз. Бул Американ университетиндеги студенттер, бул Орустун университетиндеги студенттер бири-бирин түшүнбөйт, исламды түшүнбөйт депчи. Эми бул жерде биздин этаптагы бул маселеден өтүп келди да. Коомчулукта ушул сиздер өзүңүздөр жакшы жашап көрдүңүздөр, тузун ичип даамын көрдүңүздөр. Бул коммунизм идеологиясы болду да. Эми ошол коммунизм идеологиясынан негизги бир нерселерди алса болобу? Коомчулукта бүгүн ушуну колдогон адамдар да бар да. Эми нелер туура эмес, ушулар жөнүндө кичине кандай пикирдесиздер сиздер? Эгерде өткөн коммунисттик доордун жаман жактарын айтып турсак, анда бул адилетсиздик болот. Чындыкка туура келбейт. Көп жакшы жактары болгон. Аны биз алышыбыз керек. Анткени мисалы исламга туура келбей турган нерселери. Коомдук адилеттүүлүк. Бул исламда да бар. Коммунисттер аракет кылды ошого. Теңдик маселеси. Алды колдонсо болот. Биз өзүм коммунист болбосом да, атам коммунисттер камап салса да, бирок мен жакшы көз караш менен өткөн жылдарды айтсам болот. Азыркы доор менен салыштырып, 20 жылдык демократия менен салыштырып. Азыр бизде ырайымсыз жапай капитализм болуп атат. Эми жана Аскар иним айтып кеткендей, мен да астында отура берсем болот. Биз башыбыздан өткөн, бизде жаш элек, радикал элек, бирок ал жол эмес бүгүнкү күнү. Аскарбегни мен туура түшүнөт, бул да жакшы идеяларды көп, Мавленим көп туура иштерди кылып атат. Өзү Куранда да айтылганда, качан өзүңөр өзгөрмөйүн, коомуңар өзгөрбөйт деп. Алла Таала экинчи бизге жолду көрсөтүп койгон. Бир элдин пиелине жараша падыша берем дейт. Биринчи өзүбүздүн көз карашыбызга карабайлыбы? Горбачев аракет кылган. Мына Совет доорунда эстеп атабыз. Надо перестройку начинать с каждого рабочего деп айткан. Ушул жерде жаңылган. Биле рабочий эмес. Чиновниктерден башташ керек эле. Рабочий эмес. Эртемне келет 8:30-да, саат 5-6-да кетет. Ошол жерде туура эмес түшүнүп, Андропов келгенде да баары эртемне жумушка ровно 8-ге келчү эле, бирок эч ким көзөмөлгө алган жок. Келген пайдасы барбы жокпу? Ровно 8-де келип шахмат ойночу эле, арак иччү эле. То есть точно келип, точно кетчү жумуштан. Мен ойлойм, бул жерде жана Сергей Киров деген большевик болгон, мына мусулман катары да айтып атам мен. Өткөн доордун жакшы жактары бар. Сергей Киров айткан: любой завод, фабрика талкаланса, имарат талкаланса, жаңыдан куруп койсо болот. Адамдын аң сезимин өзгөртүү кыйын деген. Эң узак процесс ушул. Адамдын аң сезимин өзгөртүү үчүн биз бул жерде толтурушубуз керек. Азыр бүгүнкү эмне үчүн биз кыйналып атабыз? Идеология бир жогору жакта эмес, асты жакта жок болуп атат. Анткени бизде могул жерде бош болуп калды. Же коммунизм жок, же дин жок, же башка бир идеология жок. Ал жок болсо бул жерде бул тормозу жок машина. Любой нерсени барып сүзөбүз. Ошондой болуп атпайбы турмушубузда? Түстүк жана инкылап деп коет, түстүк инкылаптар. Инкылап эмес, бул төңкөрүштөр. Бүгүнкү күнү кыргызга душман ачылып көрүп атабыз. Бил Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө көрүп атабыз. Бири-бирин тоногон кыргыздар, бири-бирин өлтүргөн кыргыздар, бири-бирин зорлуктан кыргыздар. Мына ушу тормуз жоктугу эмне алып келип атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү мен Мавлан инимиздин пикирине мен даректеп коеюн. Бардык депутаттар эмес, депутаттар деп айтып келип атат. Ал же бул нерсе коомго жетишпейт, ал бул күнөөлүү деп туруп. Бүгүнкү мамлекет башчысы бар. Элдин элегине өтүп келгенден кийин ошол өзүнүн бардыгын топтоп туруп ушул жүргүш керек идеологияны. Бүгүнкү идеология эмнеге кайра жумшалып атат? Бийлик бөлүштүрүп бул жерде Мавлен Бекинов туруп айтты. Интригалар,
байлык бөлүштүрүү, өткөн президенттин байлыгын биз жаңадан бөлөбүз дейт. Мына бүгүнкү мародер маселеси түгөнбөй атат. Депутаттар да катышкан дейт, убактылуу өкмөт мүчөлөрү катышкан дейт. Буну алдыңкы президенттин мүлкүн бөлүп, экинчи президент жаманаттуу болду. Эми үчүнчү бийликчине болуп атат. Ошондуктан айтып атпаймынбы, бүгүнкүнү коркпой, биз ата бабабыз айткан жолго кайтышыбыз керек. Бүгүнкү Кыргызстанда идеологиянын түп тамыры, негизи биздин Манас эпосу каршы келбейт Куранга. Макал лакаптарыбыз туура келбейт. Жана 2005 Алакаевдин ордуна келгенде Бакиев менен Кулов тандем түзгөндө 2010-жылы. 2005. Ошондо баары жооп издеп атат. Мен башына айттым, кыргыз макал лакабын карагыла. Эки кочкордун башы бир кызанды кайнабайт. Мына силерге идеология. Болуп айтсам, чын эле бир жылга жетпей Бакиев менен Кулов ажырашты. Бирине талак беришти. Же болбосо жана кийинки 2010-жылы бийлик келип туруп парламенттик республика түзөбүз деген болгон нерсе Кыргызстан киргизип салды. Мына башаламандык меден башталды Кыргызстанда. Ага да кыргыз макалапта жооп бар. Койчу көп болсо кой арам өлөт деп. Мына койчу көп. Рахмат агай. Коммунизм учурунда мамлекетте чоң бир идеология болгон. Мисалы ал бардык коомчулук билет. Коом адам, бардык адамдар мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн жашайт. Биз маймылдан жаралганбыз деген идеологиялар болуп турду да. Эми ушулардын нелери туура эмес? Бүгүн коомго алып Кыргызстанга бүгүн ушулар нерселер керекпи мисалы? Ушуну тутунган адамдар. 80-жылдардан кийинки туулган балдар ошону билбей калды. Биз бирок ошол убакта коммунизмди кургузуучунун кодекси деген бар болчу. Анан мен 90-жылдары ислам шариятын биринчи жолу кыргызчага которуп чыктым. Ошол кодекс каяктан алынды десе, ислам шариятынан алынган экен. Бул азыркы ислам шариаты деле шарияты. Ал ислам мамлекеттери үчүн бул идеологиянын башында турат. Биз жанагы Манасты айтсам бул кишиге жакпай атпайбы? Манас болбосо кыргызчылык жөнүндө баштайлык. Кыргызчылык дегенди ошол мурдагы идеология атайлап биздин сезимибизден жок кылды. Себеби кыргызчылык менен булар эски тиги салт санасын, эски мекенчилдигин, дилин сактап калат экен деп атайын жок кылды дагы. Анын ордуна бирдиктүү совет адамын түзүү, анан бирдиктүү совет элин түзүү деген бир болбогон нерсени кошту эле. Мына Югославиядагы бирдиктүү Югослав элин түзүү деп эттеле. Алар эмне болуп бүттү? Кандуу согуш менен тарап кетишти. Советтер Союзунда кудай жалгап кандуу согуш болгон жок. Ошол бөлүнүп кеттик. Бөлүнүп кеткенибиз менен баардык жерде азыр постсоветтик сезим деген калып атат да. Биз болбой эле барып улутубуз жөнүндө ойлонбой, жаныбыздагы тиги бөлөк элдерди ойлонуп атабыз. Бөлөк элдер болсо өзүнүн түпкү мекенин ойлоп, түпкү тилин ойлоп атат. Бул жанагы улутум үчүн, мамлекетим үчүн деген сөздүн түпкүрүндө каерде жашасаң, ошол элдин ишин жүргүз, ошол мекендин ишин жүргүз, ошону алдыга сүйрө деген. Америка жанагы эгоцентристик болгону менен мен америкалыкмын, мен Америка улутумун дейт. Улуту Европадан барган ар кайсы дүйнөнүн чартырабынан келген улуттар. Анан Америка мамлекетинин кубаттуулугу үчүн деп күндө желегин көтөрүп атат. Биз ошого барышыбыз керек. Кыргызчылыгыбызды кайтарып алышыбыз керек. Бул улутчулдук сезими менен гана биз оңоло алабыз дейсизби? Жок, улутчулдук деген ал ошону да жаман көрсөтүп койду. Улуттук сезимиң болбосо, улуттун таламын талаша албасаң, улуттук кызыкчылыгы алдыга кое албасаң, анда кыргызмын деп эмне кереги бар? Анда дүйнө эли улутчулдук менен көтөрүлсө, бири-бири менен кырылышып жатып калбайбы? Улутчулдук менен көтөрүлүп атпайбы? Эмне үчүн немистер биз улуу Германиябыз десе биз унчукпайбыз. Англичандар биз улуу Британия, улуу Англия деп чыкса, Япония биз япондордун гана таламын талашабыз десе, Кытай таламын талашып атса, орустар биз улуу славян элибиз деп атса, аларды эмне үчүн улутчулук дебейбиз дагы? Биз жана сиздин дагы аң сезимиңизде ата энеңизден ушул эмчек сүт менен барган жана постсоветтик сезим бар экен. Ошол бизди ошол улутчулдук менен абдан коркутуп койгонда, улутчулдук деп 37-жылы кырды, 50-жылдары кырды, 60 жылдары көп кишилерди
дагы апарып түрмөгө камады. Ошентип биздин жүрөгүбүздө улутчулдук деген сөз бир коркунуч, бир жалаңкычтай сезилип калган нерсе. Анан биздин силердин муундарга ал кириши керек эмес эле. Улутчулдук деген бул жаман сөз эмес. Улутчулдук деген кыска бир суроо берейин, ошого так жооп бериңиз. Эгер улутчулдук менен биз оңоло турган болсок, бул башка элдер менен аралыгыбызды алыстатып койбойбу? Башка Кыргызстанда көп улуттуу мамлекеттер. Улутчулдук деген мен кыргыз эли жашасын берди деп тиги кошунаңы барып уруш керек эмес. Берде мына кыргызчылык деп атпайбы? Баардыгына кең пейил мамиле жасап, ошону тартып алып. Мына Манаста улутчулдукта кең пейилдүүлүк барбы мисалы агай? Улутчулдукта кең пейилдүүлүк бар. Мына улутчул Манас атабыз Алмамбет келгенде барып дагы элим бирдеке деп жүрбөсүн деп чийирденени эмчегин эмгизип туруп бир тууган кылып алып мына Кытайды кыргыз кылып алган. Биз ошондой жолдорду табышыбыз керек. А жалаң эле улутчул десе эле бул кокуй улутчул экен, бул баарыбыз жайлайт экен деген сөз болуш керек эмес. Рахмат. Сиз тарыхчы катарында кайсыл нерсени алышыбыз керек? Коммунизм идеологиясында көрдүңүз? Эми коммунизм десек эле азыр дагы ушул суроонун сазында калабыз дагы бүгүн теманы ачып бере албай калабыз. Улуттук идеология бул ошол өлкөнү сактап калуунун эле бир туура жолу. Ошол өлкөнү өнүктүрүүнүн эле бир жолу. Эгерде адамдардын көкүрөгүн жандыра албаса, жүрөгүн жандырып күйгүзө албаса, аң сезиминдеги туманды арылтпаса, ал адам эч качан алдыга карай өнүгө албайт өзү. Ал адам өзүнүн өлкөгө карата дагы өзүнүн салымын кошо албайт. Бул идеологияны башка улуттар менен аралыгыбыз алыстап кетпей кайра биригет. Жок, улутчул деген биринчи адам өзүн сүйүш керек. Өзүн сүйгөндөн кийин өнгөнү сүйүш керек. Адам өзүнүн улутун сүйүш керек. Өзүнүн улутунун баалуулуктарын сүйүп, сыймыктанып алдыга өспөсө, улутчул болбосо, анда ал адам эч качан улутун сыйлабайт, мамлекетин сыйлабайт. Ал эми улуттук идеологиянын өзүн кантип киргизишибиз керек? Улуттук идеологияны биринчиден ошол мамлекетти башкарган мамлекет башчысы, улуттун лидери, бул биринчи ошол улуттук идеологияны алып жүрүүчүсү болот, айткан сөзү менен, аткарган иши менен. А экинчиси, бул андан да күчтүүрөөк ошол шарт түзүп берген, бул ошол мамлекеттин улуттук элитасы калыптаныш керек. Биздин Кыргызстанда чыныгы улуттун лидери жок болгондугу үчүн улуттук идеология жок болуп атат. Улуттук элита, улуттун элитасы жок болгон үчүн бүгүнкү күндө чаржай чачылган баякы Салжан Жигитов айткандай, бүгүнкү күндөгү интеллигенция же болбосо элитанын көзү маңдайында эмес, кежигесинде. Алардын мээси айланып калгандагы улутты алдыга, мамлекетти алдыга өстүрө турган өзүнүн идеялары менен чыга албай, элди бириктире албай, элди алдыга үндөй албай турган бул бир күчкө ээ болбой, чаржайыт болуп аткан үчүн бизде улуттук идеология жок болуп атат. Ошон үчүн биз баякы улутчулдуктан эч качан коркпошубуз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү темабыздын, бүгүнкү талкуубузду кийинки эфирден да көрө аласыздар. Ар бириңиздер өзүңүздөр өзгөрүп, келечекке жакшы багыт алсаңыздар, албетте бул жакшы болот. Ошондуктан кыргыз коомчулугу үчүн идеология бул өтө зарыл. Идеологияны издеп, өзүңүздөр туура идеология негизинде жашашыңыздарды айтып кетебиз. Кайрадан эфир аркылуу аманчылыкта көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.